Vitamama Family сериясынын экинчи продукциясы бул растительный детокс. Мындай идиште 60 даана 2ден ичкенде бир күндө 1 айга жетип берет. Эми мындан биз кандай пайда ала алабыз? Детокс дегенди баарыңыздар эле түшүнүп калдыңыздар да, тазалоо. Анан мен ушул детокс жасаңыздар деп сунуштап калсам, бир адамдан ушундай сөз чыкты да. Боордун, ал өзү медициналык билими бар. Боордун өзүнүн тазалоочу кызматы эң сонун иштейт. Андан сырткары дагы жана лимфа системабызды айтып атат, бөлүп чыгаруу органдары аркылуу арылып алат жаман нерседен денебиз. Мунун кереги деле жок. Болгону кыймылдап сууну көп ичип туруш керек дейт. Азыр караңыздар, мурдагы заман эмес. Бул мүмкүн эле 50-60 жыл мурун, экология жакшыраак кезинде. Тамак ашыбыздын сапаты дагы азыркыдай эмес болгон учурда да. Анда бир өңчөй тамактарды жечүбүз да, мынчалык тамактын түрү көп эмес эле. Химиянын эле ортосунда калдык да азырча. Эгерде жаңы эле үйүңүздө ремонт кылган болсоңуз, жана боектордун жыты, туш кагаздардын желимди чаптаган желимдердин жыты, булардын баардыгы химия. Биздин терибиз, органдарыбыз аркылуу, өпкөбүз аркылуу денебизге сиңип атат да. Анан дагы бүт химиялык жанагы жуучу каражаттарды сата турган болсоңуз, ошол дүкөнүңүз болгон болсо, жөнөкөй адам, сиз көнүп каласыз да. Жөнөкөй адам киргенде жөн эле аба жетпей чыгат го. Ушулар дагы сөзсүз кылып туруш керек. Эгерде сулуулук салондорунда көбүрөөк чач боектор менен тырмактарды боей турган болсоңуз, жанагы хим тазалоочу кызматты көрсөтүшөт го, ошол жерде иштесеңиз дагы мунун баардыгы денеңизди ууландырып атат. Аны байкабайсыз, качан билинет? Оорлошо баштайсыз. Эртең менен керек болсо 12 саат уктасаңыз дагы чарчап турасыз. Денеңизге мурдагыдай эмес кычыткылар чыгып, аллергияга окшоп да. Териңиздин дагы өңү бир башкача болуп, киргилт боло баштайт. Иммунитетиңиз аябай басаңдап, тез эле жанагы инфекцияларга чалдыга баштайсыз. Анан башыңыз көп ооруп, өз алдыңызча эле дарыларды иче бере турган болсоңуз, мисалга цитрамонду да, мында дагы детокс кылышка туура келет да. Ушундай жүктөрдү түшүрүп атпайбызбы денебизгечи? Анан дагы мындан сырткары бизде денебизде квартиранттарыбыз жашайт да. Мике курттар, грибоктор, бактериялар да, майда жандыктар да. Булар дагы өздөрүнөн уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Ошондой эле жуттаган абабыз, ичкен суубуз менен жанагы оор металлдар дагы кирип атат да. Ушунун баардыгына боор үлгүрбөй атат да. Ошол себептен адамдарда азыр аябай тери оорулары көбөйдү, эс тутум начарлап атат да. Мээни кадимкидей эле жанагынтип, жана оор металлдардын баардыгы мээге орношуп калып атат да. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен эгерде симптомдор болгон болсо, мен үйдө жогоруда тизмелеп өткөндө детокс кылышыңыз керек болот. Анан дагы өт иштебей атат да. Көрдүңүздөрбү? Өт эгерде иштеп тура турган болсо, өзү эле ал бул дагы детокс органга кирет. Жанагы грибок, бактерияларды, микробторду өзү деле жок кылып турат. Бул биздин ички антисептигибиз да. Анан азыр стрессте көп жүрүп атабыз. Туура эмес тамактанып атабыз дагы. Ошонун айынан өтүбүз дагы иштебей атат. Көрдүңүздөр, демек толук эгерде негиз бар экен, муну ичип көргөндөн кийин анан байкайсыздар денеңиздерде өзгөрүштү да, жеңилдегениңиздерди да. Эми ушул продукция менен тааныштырсам, мунун ичинде өзү айтып тургандай жалаң гана өсүмдүктөрдөн турган кошулма 7 активдүү зат бар. Алар каяктан алыныптыр? Биринчиси бул кара жаңгактын экстракты да. Аябай күчтүү антибактериалдык кызматты аткарат. Экинчиси болсо бул жанагы эле кумурсканын дарагынын кабыктары. Бул дагы грибокторго, мике курттарга каршы сонун соккун уруп берет. Сезгенүүлөргө жардам берет да, басаңдатат. Үчүнчүсү чага деген ошол эле дарактарды жабышып өскөн козу карын.
чага адаптоген катары биздин организмибизди ар түрдүү ичибизде болуп аткан кубулуштарга ыңгайланыштырып жана сезгенүү, оксидативдүү стресс деп коет, кычкылданып кетүү процесстерине бөгөт коет. Лисичка козу карыны болсо мунун ичинде өтө баягы күчтүү зат бар. Хитин жана бета-глюкан деген. Булар биздин жоон ичегибиз, негизги органдардын бири болгон да, жоон ичегибиздин ичинде коргоо функциясын аткарып, андан сырткары бактериялардын пайдалуу бактериялардын көбөйүшүнө шарт түзүп берет. Пижманы болсо билебиз, көпчүлүк билет да, муну куртка пайдаланабыз. Өтө ачуу өсүмдүк го. Сарымсактын экстракты болсо мында алицин болгон үчүн бул дагы деле сезгенүүгө, микробторго, бактерияларга каршы, анан дагы биздин каныбызды дагы суюлтуп берет. Кан суюлуп, кан чуркаганда дагы бизде айыгуу процесстер жакшыраак жүрөт да. И акыркысы бул гвоздиканын экстракты. Гвоздика дагы табияттагы эң чоң курттарга евгенол деген зат бар анын курамында. Ошол нерсе курттарга соккурат да. Мына ушундай экен. Эми бүт үй бүлө мүчөлөрү жанагы капсуланы жута алган курактан баштап, демек 6-7 жаштан баштап берет экенбиз. Эгерде сезип эле калган болсоңуз, симптомдорду да оорлошуп чарчап аткан болсоңуз да, эми албетте өз алдыңызча эле ушинте бериңиз дегеним жокмун. Бир сыйра барып дарыгерге анализдерди тапшырып, анан жок норма бактерияларга тапшырыңыз да, ошолор эле көбөйүп чыгып калган болсо ичип коюш керек экен да. Анан дагы суши, роллдорду жана жапондордун тамагында анын ичинде балык, чийки балык курттардын ошолордон келет. Селедканы эгерде жакшы көрсөңүз да, анан болбосо саякаттап бир экзотикалык өлкөлөргө барып келдиңиз, сөзсүз илештирип келесиз, ошол жактан дагы ошондон кийин ичип коюңуз. Дары дармектерди ичкенден кийин дагы боорго жардам берип коюңуз, бир сыйра жана терапия кылган болсоңуз да. Анан үйүңүздө эле жанагы жандыктарыңыз көп болсо, бала чака менен отуруп алып, ушул бир айлык курсту ичип коюңуз да. Себеби ит мышыктар дагы булар алып жүрүүчүлөр болот да, паразиттердин бардыгынчы. Алыңыздар, сунуштайм, өзүм ичип атам азыр. Эффект сонун кадимкидей эле биринчи ошо эс тутумуңуздардан сезе баштайсыздар, анан энергиянын пайда болгонунан да. Саламатта калыңыздар.